Арыбаңыздар, урматтуу кесиптештер, ардактуу педагогдор. Бүгүн сиздерге менин сабагымда учурдагы билим берүүдөгү кандай талаптар бар, педагогдун жаңычыл ишмердүүлүгү кандай болушу керек тууралуу сиздерге маалымат берип өтөйүн. Билим берүү тармагында жаңылануу багыттар арбын. Коом өнүгүп жатат, мезгил өнүгүп жатат. Педагогдорго карата талап өнүгүп турган мезгил. Бул мезгил талабы. Бүгүнкү күндө алдыңкы басымдуу факторлор катары билим берүүдөгү өзгөрүүлөргө сар эсеп салсак, 21 кылымдагы көндүмдөр деген бизде түшүнүк бар. Мына ошол көндүмдөрдү ишке ашырууда биз билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү максаттын ичинен сапаттуу билим берүүгө көңүл бөлөбүз. Дүйнө жүзүндөгү туруктуу өнүгүү максаттары бар. Анын ичинде ошол сапаттуу билим берүү аркылуу биз билим берүүнү чыңдай алабыз. Билим берүү максаттарын ишке ашырууда мамлекеттик тапшырыкты ишке ашыруучу органдар бар. Бүгүнкү күндө илимий техникалык жактан өнүгүүгө басым жасалууда. Билим берүүнүн максаты мамлекеттин, коомдун, инсандын баалуулуктарын эске алуу менен маданий мурастар, социалдык жарандуулук, социалдык иденттүүлүк жана негизги компетенцияларды ишке ашырууда биз үзгүлтүксүз кесиптик жогорку чеберчилик, ишмердүүлүк менен бүгүнкү күндөгү заманбап билим берүүнүн мазмунун түзөбүз. Демек, илимий техникалык өнүгүүдө, виртуалдык өнүгүүдө, санариптор учурунда биздин деңгээлибиз кандай? Биздин окутуу системабыздагы педагогдун ишмердүүлүгү кандай? Дал ушул багытта биз бүгүнкү күндө кандай талаптар коюлуп жатат билим берүү тармагына жана педагогдорго? Мына ушул багытта биз өнүгүү баскычын басып, алдыңкы ишмердүүлүктөрдү, заманбап ишмердүүлүктөрдү ишке ашыруу маанилүү. Бүгүнкү күндө ар бир педагог, ар бир билим берүү уюмунун жетекчиси мына ушул көндүмдөргө ээ болушу керек. Маалыматтык сабаттуулук, демилге, технологиялык сабаттуулук, медиа сабаттуулук, үйрөнүүгө жөндөмдүүлүк, чыгармачыл өңүттөгү көз караш, тайм менеджмент, ийкемдүүлүк, ар кандай өнүгүүгө, жаңыланууга болгон ийкемдүүлүк, сынчыл ой жүгүртө билүү, көйгөйдү чече билүү, өндүрүмдүүлүк, алдыңкы өнүгүү, социалдык жана маданияттар аралык көндүмдөр, турмуштук билгиликтер. Биз азыр билимибизди турмушка колдоно билген жаран болушубуз керек. Өзгөрүүгө ыңгайлашкан, кызматташтыкты түзө билген инсан болуу маанилүү. Эң биринчи мезгилде мына ушул көндүмдөр 21 кылымдагы көндүмдөргө таандык. 21 кылымдагы көндүмдөр коом менен бирге келип чыккан жана талап коюп отурукташып калган түшүнүк болуп саналат. Мына ошол 21 кылымдагы жөндөм көндүмдөргө биз ээ болсок, заманбап коомдун заманбап жараны болуп чыга келебиз. Билим берүүдөгү кандай трансформациялар бар? Трансформация бул өзгөрүлгөн кубулуш, өзгөрүп турган кубулуш. Учурдагы стратегиялар жана келечектин сценарийин алып караганда, бүткүл дүйнө жүзүндөгү педагогдордун, эксперттердин талдоолорунда, көз караштарына таянсак, дүйнөнүн келечегин 2035 чейинки көз караштарды алып карашат. Бүгүнкү күндө татаалдашкан коомдун системасы курулуп калды. Тезделген технологиялык өзгөрүүлөр болуп жатат. Жаңы жана мурда колдонулбаган социалдык тажрыйбалар өзгөртүлүп жатат. Жамааттык интеллект аркылуу курулган жаңы баарлашуу системасы курулду. Глобалдык коопсуздукту сактоо боюнча каскаддык жайылтуу иштери керек. Глобалдык экологиялык кыйроого жооп катары жашыл экономика, жашыл экология жана өнөр жай түзүлүп жатат. Адам ресурстарын роботтор алмаштырылып жатат. Демек, биз планетанын тургуну катары, жаран катары
жеке кызматкер катары алдыга ой жүгүрткөн инсан болушубуз керек. Маалыматтын ашыкча жүктөлүшү жана жасалма интеллекттер пайда болуп жатат. Өнөр жай тармагында кесиптик тармакта 70–60%ке чейин кыскартуулар, жок болуулар болуп жатат. Жаңы кесиптер пайда болууда. Экономикалык кризистер болууда дүйнө жүзүндө. Экологиялык көйгөйлөр катталууда. Финансылык жактан саясаттагы кризистер болуп жатат. Аскердик кризистер болууда. Демек, мына ушул чакырыктар турат. Планетанын тургуну катары глобалдык көз карашты алып караганда. Демек, бул чакырыктар системалуу жооп алуу үчүн биз кызматкер, жаран жана планетанын тургуну катары эмне кылышыбыз керек? Биздин турган турпатыбыздан баштап, ой жүгүртүүбүздө, алган билимибизде ийкемдүү жаран болуу, өзгөрүүгө даяр болуу үчүн биз эмне көндүмдөрдү ишке ашырышыбыз керек? Мына ушул ийкемдүүлүк өзгөрүп өнүгүү билим берүүдөгү трансформацияларды алып келет. Демек, келечекте дагы, бүгүнкү күндө дагы өзгөрүүлөргө карай биз эмнелерди өзгөртүүбүз керек деген суроолор келип чыгат. Билим берүүдө окуу предметтеринин курамы бар. Мына ушул биздин окуу предметтерибиздеги мазмунун жаңылоо менен биз балдарды турмушка даярдоо, билим берүүдө биз ушул окуучулардын ишмердүүлүгүн, окуп билүү, таанып билүүчүлүгүн алып чыгууда, предметтерди үйрөтүүдө биз мазмунун ачып берүүдө заманбап сабактын моделин түзүп чыгуу маанилүү болуп жатат. Мына ушул окуучулардын ишмердүүлүгү, акыл ишмердүүлүгү, инсандык багыты, коммуникация, эстетикалык тарбия берүү, технология, нарыктык руханий баалуулуктар, предметтик циклдардын мазмунун ачып берүүдө мына бул интеграцияланган түшүнүктөр жана заманбап коомдогу өсүп өнүгүп турган технологияны өздөштүрө билген, өнүктүрө билген ийкемдүү педагог болуу зарылчылыгы турат. Мектеп билим берүүнүн мазмунунда жөнгө салуучу биздин нормативдик укуктук документтерибиз бар. Бул биздин мамлекеттик билим берүү стандарты, окуу методикалык куралдар, эң биринчи керекте билим берүү мазмунун ишке ашыра турган билим берүү мыйзамы. Мына ошондой эле окутууну ишке ашыруудагы мына ошол окуу методикалык комплекстерден башында турган базистик окуу планы, анан предметтик окуу программасы. Мына ушул программанын негизинде биздин билим берүү мазмуну ишке ашат. Мына ушул бүгүнкү күндө өзгөрүүлөр киргизилип жатат. Мамлекеттик стандартка, базистик окуу планына, предметтик окуу программасына, окуу методикалык усулдар өзгөрүлүп жатат. Кандай өзгөрүүлөр бар? Биз ошол талаптарды кандай аткарышыбыз керек? Кандай өнүгүү багытында болушубуз керек? Артта калбастан, тынымсыз маалым болуп, изденүү жолунда гана болушубуз керек. Мамлекеттик билим берүү стандартын иштеп чыгуунун негизинде, демек, билим алуу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу максатында иштелип чыккан, коомдук максаттарды чагылдырган, жарандын билимге болгон керектөөлөрүн эске алган, автономиялык укук алганга жана мектептер кетире турган катачылыктарды эскертип, мектеп окуучуларынын инсан катары сыйлоо, инсан катары өнүктүрүү максатында иштелип чыккан. Мамлекеттик билим берүү стандарты окуучулардын окуу жүктөмүнүн принциптерин түзүү менен ошол мүмкүн болгон көлөмүн жана балдарды бүтүрүүчүлөрдү жашоого даярдоо деңгээли компетенциялык талаптарды ишке ашыруу болуп саналат. Компетенция предметтик стандарттарда бул турмушта колдоно биле турган жөндөмдөр. Мурунку муундагы билим берүү, мамлекеттик билим берүү стандартында бирдиктүү билим берүү мейкиндигин сактоо, социалдык камсыздоо иш милдети, билим сапатын башкаруу, билим берүүнү гумандаштыруу болчу. Жаңы муундагы билим берүүнүн стандарты бүгүнкү күндө гумандуу принциптерди ишке ашат жана туруктуу максаттарды ишке ашыруудагы сапаттуу билим берүүнүн турмушка ишке ашыра ала турган
компетенцияга негизделген билим берүү өзгөрүүгө ийкемдүүлүк болуп саналат. Билим берүү системасында болуп жаткан кыйынчылыктар бар. Кандай тоскоолдуктар бар? Жаңыланууга карата болгон тоскоолдуктар, заманбап билим берүүнү өнүктүрүүдөгү тоскоолдуктар, квалификациясы, шыктануусу жок мугалимдердин болушу, даярдалбаган окуучулардын мектепке келиши, мектептеги окутууга таасири тийгизбеген башкаруу, менеджмент башкаруу деген бар. Заманбап эмес, заман талабынан артта калган башкаруу же мааниси жок башкаруу. Окутууга жана окууга таасири жок окуу куралдары жана материалдардын болушу деген факторлор, ушундай көйгөйлөр бар. Биз эми бул ушул көйгөйлөрдү сындап, анализдеп, сынчыл ой жүгүртүү менен көйгөйдү чечүүнүн үстүндө биздин колубуздан эмне келет? Биз педагогдор, мугалимдер жамааты квалификациябызды, билимибизди жогорулатып, маалыматтык сабаттуулугубузду жогорулатышыбыз керек. Педагог, бүгүнкү күндүн убакыт. Коом өнүгүп турат. Мына ошол өнүккөн коомдун мүчөсү катары биз чыгармачылыкка, сынчыл ой жүгүртүүгө, кызматташууга, натыйжалуу баарлашууга жөндөмдүү болушубуз керек. Педагог жана жаш муундун аң сезиминде жана азыркы бүгүнкү күндөгү көз ирмемде ой жүгүртүүбүздү калыптандырышыбыз керек. Бүгүнкү заманбап ой жүгүртө билген, заманбап биздин муундун ой жүгүртүүсүнө шайкеш келиши зарыл биздин ой жүгүртүүбүз. Педагог өз тагдырына, келечек муундардын жана бүтүндөй планетанын тагдырына багытталган жоопкерчиликти сезип, жаңы дүйнө таанымды социалдык аспектини түзүшүбүз керек. Демек биз планетанын алдында жоопкерчиликтүүбүз. Мына ошондуктан жаңы дүйнө таанымды жаратабыз. Бүгүнкү күндө мамлекеттик билим берүү стандартындагы өзгөрүүлөр бар. Мына 1 главасында, 2, 3, 4, 5 главасында кандай өзгөртүүлөр киргизилди. Мына ушул куррикулум деген түшүнүк алынып салынган. Мазмунда негизги түшүнүк катары өзгөртүүлөр бар. Ар бир главасында мына ошонун айрымдарына токтолсок, мисалы терминдерде жашыл көндүмдөр деген термин киргизилген. Экологиялык жоопкерчиликтүү жүрүм-турум түшүнүктөрү киргизилген. Жашыл көндүмдөр себеби экологиялык кризистер дүйнө жүзүндө маалым бизге. Ошондуктан жашыл көндүмдөр деген термин киргизилди. Бул экологиялык жоопкерчиликте болуу деген сөз, табиятты сактоо. Туруктуу өнүгүүгө, билим алууга жана ошол негизде компетенттүүлүктөргө көз салсак, компетенттүүлүктөрдүн мурда өзүн өзү уюштуруу, көйгөйдү чечүү болсо, азыр өзүн таануу жана проблеманы чечүү болуп саналат. Негизги компетенттүүлүктөрдө мына ушул деңгээл белгиленген. Жана медиа сабаттуулук жана маалыматтык коопсуздук аспектиси киргизилди. Өзүн таануу процесси. Өзүнүн ишмердүүлүгүн, өзүнүн деңгээлине анализ жүргүзүү, алдыга умтулуу деген сөз. Мына ушул өзгөртүүлөр киргизилди стандартта, жаңы стандартта. Демек, билим берүүнүн багытын өзгөртүүдө биз коопсуз билим берүү чөйрөсүнүн түшүнүгү киргизилди. Ошондой эле окутуу процессин уюштуруу жана натыйжалары боюнча билим берүүнүн 1, 2, 3 баскычтары үчүн бүтүрүүчүлөрдүн модели мүнөздөлүп чыкты. 1 баскычтагы, 2, 3 баскычтагы бүтүрүүчүлөрдүн модели кандай болуш керек? Ошондой эле 5 главада билим берүүнүн сапатын жогорулатып аныктоодо мына Кыргыз Республикасынын билим берүү саясатындагы принциптерди ишке ашырууда предметтерди ротациялоо, интеграциялоо, предметтерди киргизүү деген өзгөртүүлөр бар. Билим берүүнүн 1 баскычынын бүтүрүүчүсү кандай болуш керек? Окуу жана түшүнүү, жазууну курчап турган дүйнөгө байкоо жүргүзүп, өлчөй алат, санай алат, тамгаларды билет жана ушундай А1 баскыч деңгээли, А1 баскычы деңгээлиндеги чет тилин колдоно билүүсү, Word текстик редакторду колдоно билүү, мына ушул жерде санариптик билим берүү дагы жатат.
Балдар Word тексттик веб база маанилүү да азыркы күндө. Word тексттик редакторлорду колдоно билүү компьютердик жөнөкөй көндүмдөргө ээ болушу керек. Жаратылыш жана коом менен байланыш түзүү анын көз карашы. Демократиялык коомдун жараны катары өзүн тааныусу. Мына ошол жеке гигиенаны сактоо, турмушка тарбиялоо, сезимтал болуу, жүрүм турум жана маалыматты кабылдоо деген сыяктуу түшүнүктөр болушу керек. Экинчи баскычтын бүтүрүүчүлөрү 5, 6, 9, 10 класстар. Демек, мамлекеттик расмий тилдерди, чет тилдердин бирин билет. Билүү деңгээли кандай? А2 деңгээли. Мына ушул А2 деңгээли ар бир класста кандай мүнөздөлгөн. Мына ошондой эле интернеттен маалымат издөө жана табуу ыкмаларына ээ болгон, маалыматты талдай билген, жоопкерчиликти өзүнө алган, көйгөйдү кырдаалдарды чечкен, билимдери көндүмдөрү бар, үй бүлөдө достор, коомдук жана мамлекеттик түзүмдөр менен өз ара аракеттенген, өзүн тааныган, көйгөйдү чече билген, өз ара аракеттенген, ишмердүүлүк жүргүзгөн, мына интернеттен маалыматты таба билген деп жатат. Бул жерде медиа сабаттуулук бар, маалыматты чыгарып алуу, чечмелөө берүү, ошондой эле электрондук маалыматтарды, энциклопедиялар, мультимедиалык окуу курстарын ишенимдүү колдонот деп жатат. Сергек жана коопсуз жашоо көндүмдөрүнө ээ, тандаган багыты боюнча көркөм кол өнөрчүлүк өнөрүнө ээ, спорттун бир түрүнө машыккан. Мына ушул модель. Ал эми 3 баскычтагы бүтүрүүчүнүн модели бул 11, 12 класстарга мүнөздөмө. Жалпы орто билим берүү мектебинин бүтүрүүчү мамлекеттик жана предметтик билим берүү стандартынын талаптары менен аныкталган деңгээлге ээ, мазмунга ээ, кесиптик кызыкчылыктарга ээ. Мына ушул чет тилди билүүдө, расмий тилди билүүдө, эне тилин билүүдөгү деңгээлдери бар. Турмуштук көйгөйлөрдү чечүүдө, окуусунун натыйжалуулугун арттырууда санариптик технологиялардык мүмкүнчүлүктөрдү ийгиликтүү колдонгон. Маалыматтарды иштөө үчүн программаларды түзгөн, интернет сайттарды долбоорлойт жана түзөт. Сергек коопсуз жашоо көндүмдөрүнө ээ, физикалык, психикалык, адабий ахлак, өзүн таанып, өзүн башкара билүү көндүмдөрү, Кыргызстандын тарыхын билген, өз өлкөсүн өнүктүрүүгө, бекемдөөгө даяр жаран. Жана бир нече кесипти өздөштүрүүсүн тастыктаган сертификаты бар дейт. Мына ушул билим берүүнүн 3 баскычында бүтүрүүчүсүнүн мүнөздөмөсү. Окуу процессинин сапатын камсыз кылуу үчүн ким жооп берет? Окуу процессинин сапатын камсыз кылуу үчүн мектептен кийин дайыма. Демек, камсыз кыла турган органдар жана инсан бар. Мектептин жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын ишке ашырабыз. Предметтик стандарттар, базистик окуу пландар аркылуу мамлекеттик жогорку кесиптик билим берүү стандарты жана педагогикалык кызматкерлердин кесиптик стандарты аркылуу биз ишке ашырабыз. Педагогдук кесиптик стандарт 2022-жылы 27-июлда иштелип чыккан жалпы маалымат, орто билим, башталгыч билимде кесиптик стандартка жооп бере турган педагогдордун мүнөздөмөсү берилген. Мына ушул мугалим педагогдук илимий педагогикалык иштери, эмгекти коргоо, өндүрүштүк коопсуздугунан тарта. Мына ушул билим берүү программанын жүзөгө ашырууда руханий адап ахлактык жана социалдык инсандын өнүгүү шарты билим берүү процессинде катышууда өзү ара натыйжалуу иш аракет жүргүзгөн, өз ара аракетте болгон кесиптик өнүгүүдөгү мугалимдин образы берилет. Мугалим сабак жөнүндө кандай түшүнүккө ээ болушу керек? Анын жеке көз карашында, тажрыйбасында, даярдыгына жараша өзгөрөт. Мына сабак бүгүнкү күндө сабактын модели мугалимдин жеке көз карашы, тажрыйбасына жараша болуп жатат. Сабак билим берүүнүн көндүмдөрүн өнүктүрүүнүн формасы катары, сабак тарбия берүүнүн бир түрү катары, сабак баарлашуунун бир түрү катары белгиленет. Эң негизги мына ушул баарлашуу, билим берүү көндүмдөрүн өнүктүрүү жана тарбия берүү деген 3 аспектини караганда биз ар бирине кылдат көңүл бөлүп, заманбап мугалим болуп чыгуу зарыл бүгүнкү күндө. Мугалимдин ишмердүүлүгүнүн түрлөрүн карасак, баалоо, кайтарым байланыш түзүү,
отчеттуулук, окутуунун натыйжаларын салыштыруу, мына шыктандыруу, коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүү, мамлекеттик билим берүү стандартын кесиптик стандартка ылайык окутууну пландаштыруу деген бар. Календардык тематикалык план, конспектилер, методикалык максат коюмалар жана башка. Мына ушул максатта сабактын өзүнүн педагогикалык ишмердүүлүктү түзүүдө, сабакты түзүүдө мына ушул мугалимдин эң негизги тажрыйбасы, билими, каалоосу, кесиптик чеберчилиги талапка жооп бериш керек болуп жатат. Педагогикалык кызматкерлердин кесиптик стандартында, мамлекеттик билим берүүнүн стандартын ишке ашырууда мына ошол бизде интеграция бар. Мына окутуудагы билим берүү стандарты, жалпы билим берүү уюмдары, мамлекеттик стандарттагы, предметтик стандарттагы талаптар. Мына ушул заманбап түзүлгөн мазмунду биз практикада ишке ашырабыз. Мазмунда теориялык түрдө берилген иштелип чыккан модельди биз жашоодо ишке ашырабыз. Мына ошолдо жашоодо биз мугалим сабакта окуучуларга сабак берүү аркылуу ишке ашырабыз. Демек бүгүнкү күндө биз жалпы билим берүүчү стандарттагы, кесиптик билим берүү стандарттагы жазылган талаптарга жооп берген сабакты даярдап жатабызбы деген суроо туулат. Бүгүнкү күндө сапаттуу билим берүүдө, билим берүүнүн багытында билим берүү чөйрө социалдык эмоционалдык маанай, коопсуздук чөйрөнү түзүү, гендердик теңдештик деген түшүнүктөр бар. Физикалык чөйрөнү түзүү. Окутуу процессинде биз компетенцияларды ишке ашырып жатабызбы? Балдарыбыз сабакта маалыматты издейби, иштеп чыгабы, талдайбы? Ой жүгүртүүсү өнүгүп жатабы? Компетенттүүлүктөр. Мына 4 негизги компетенттүүлүктөр: коммуникация, кызматташтык, жаратмандык, сынчыл ой жүгүртүү, өзүн таануу, маселени чечүү компетенттүүлүгү ишке ашып жатабы? Сабакты уюштурууда, классты башкарууда натыйжалуу иш-аракеттер жүргүзүлүүдө, убакытты сарамжалдуу натыйжаны колдонуп жатабызбы? Массалык коммуникациялык, маалыматтык коммуникациялык технологиябызды натыйжалуу колдонуп жатабызбы? Баалоодо биз эң негизги кайтарым байланышта боло турган критериалдык баалоону колдонуп жатабызбы? Баалоо шкалабыз кандай? Калыптандыруучу баалообуз барбы? Кайтарым байланыштын деңгээли кандай болуп жатат? Мына ушул билим берүүнүн багыты, негизги мазмуну ушунда. Мектеп билим берүү системасын жогорулатууда, мектеп билим берүү системасынын мазмунун жогорулатууда бизде ким көзөмөлдөйт, камсыздайт билим берүүнүн мазмунун пазлдарында? Кыргыз билим берүү академиясы окуу усулдук китептерин иштеп чыгат. Республикалык мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институту мугалимдердин квалификациясын жогорулатат. Билимди баалоо борбору бар. Жана жогорку окуу жайлар болочок мугалимдерди даярдайт. Мына ошону менен бир катар биз облустук билим берүү институттары, билим берүү облустук методикалык борбор, райондук билим берүү бөлүмдөрү, анын алдындагы усулдук кабинеттер жана мектептеги методикалык бирикмелер бар. Мына ушул бардыгыбыз биргеликте билим берүү саясатын ишке ашырабыз. Демек, жаңы заманбап формациядагы мугалим, заманбап мугалимдин жүзү образы кандай? Бүгүнкү күндөгү мугалим бул методист, архитектор, веб-психолог, нейропсихолог, оюн техниги, тренер, интегратор, ортомчу, медиатор, аналитик, корректор, долбоордук ишмердүүлүк боюнча адис, предметтер аралык тьютор, өздөштүрүүгө шыктандыруучу, окутууну уюштуруучу, тармактык педагог деген терминдер кошулду. Мына ушул түшүнүктөгү, ушул образдагы педагог болушубуз керек. Мугалим ким? Фасилитатор, мугалим ким? Тренер, мугалим багыттоочу, шыктандыруучу, уюштуруучу, сабак берүүчү деген түшүнүктөрүбүз бар эле. Мына бул ушундай заманбап терминдер кошулду. Билим көндүм мамиледе, демек компетенция, иш-аракет. Үзгүлтүксүз өнүгүү, биз жөндөмдүү, икемдүү мугалим болобуз. Тынымсыз иш-аракеттер жүргүзүп, мына ушул жогорудагы образдардагы мугалим болобуз.
Билим берүүнүн сапатынын 5 аспектисин алып карасак, окуучу, чөйрө, натыйжа, процесс, мазмун. Мына ошондо биз мектеп директору, мугалим, жогорку окуу жайдын кызматкерлери, квалификацияны жогорулатчу уюмдар, башкаруучу уюмдар, мына ушулардын бардыгы биз бүгүнкү күндө бирдиктүү система катары билим берүүнү башкара турган орган баш болуп, мына биз бүгүнкү күндө жөнөкөй мугалимге чейинки билим берүүдөгү өзгөрүүлөрдү камтыган, билим берүү саясатын ишке ашырган, нормативдик укуктук талаптарга жооп бере турган, кесиптик стандартка жооп берип турган, изденген, жаңычыл процессти алып барган, натыйжага ээ боло турган, турмушка бүгүнкү бүтүрүүчүнүн моделин даярдап алып чыккан, бүгүнкү заманбап талаптагы бүтүрүүчүнү алып чыккан окутуу процессин уюштуруу баардыгыбыздын милдетибиз болуп турат. Билим берүү реформаларын чыңдоодо, даярдоо, кайра даярдоо, мугалимдердин квалификациясын жогорулатууда, мугалимдердин ишмердүүлүгүн өнүктүрүүдө, сапаттуу окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылуу, тажрыйбага багытталган окутууну алып чыгуу, мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияга болгон мамилени өзгөртүү деген сыяктуу ой жүгүртүүлөр, талдоолор бар бүгүнкү күндө билим берүүнүн чордонунда. Бүгүнкү күндө социалдык чөйрөдө, экологияда да ар кандай коркунучтар бар, дүйнөлүк чакырыктар бар. Мына ошол тобокелчилдиктер, мына ошол биологиялык ар кандай экологиялык өзгөрүүлөр, адамдык руханий өзгөрүүлөр, социалдык жарандык өзгөрүүлөр, теңсиздик жана башка, ички тышкы миграция сыяктуу коомдук өзгөрүүлөрдү эске алуу менен билим берүү мазмунунда дагы өзгөрүүлөр болуп жатат. Коом менен билим берүү байланышта. Коом өзгөргөн сайын билим берүүнүн мазмуну жаңыланып турат. Андыктан мына өзгөрүүлөргө ийкемдүү болгон заманбап билим берүүнүн чакырыктарын билишибиз зарыл. Туруктуу өнүгүү максатында бул социалдык интеграция, экономикалык өсүш, айлана чөйрөнү коргоо, тынчтык жана адилеттүүлүк маанилүү. Ошонун ичинен туруктуу өнүгүү максаттарынын ичиндеги эң биринчи бизге таандык милдетти аткара турган сапаттуу билим. Сапаттуу билим бул өзгөрүүнүн чечүүчү фактору. Бардык өзгөрүүнү алып келе турган, өнүктүрө турган, коомду, планетаны өнүктүрө турган бул билим. Демек, сапаттуу билимге көңүл бөлүнүп жатат дүйнө жүзүндө. Биз балдарды кечээкидей сабак берип окутсак, анда алардын эртеңкисин уурдайбыз дейт Джон Дьюи. Джон Дьюи бул психолог, белгилүү. Демек, биз бүгүнкү күндө мурдагы кечээкидей сабак өтүү таптакыр жарабайт экендигин түшүнүшүбүз зарыл. 21-кылымдагы көндүмдөр, олуттуу билим алуудагы көндүмдөр. Биз кандай сабаттуулукка ээ болушубуз керек? Окуу жана жазуу жөндөмдүүлүгү, эсептей алуу жөндөмдүүлүгү, математикалык жөндөм, илимий сабаттуулук, маалыматтык коммуникациялык технология, финансылык сабаттуулук, маданий жана жарандык сабаттуулук дейбиз. Ошол жөндөмдөрдүн ичинен биз кантип чечебиз? Кандай универсалдуу жөндөмүбүз бар? 4К көндүмү деп жатабыз. Критикалык ой жүгүртүү, чыгармачылык, мамиле түзүү, кызматташтык. Биздин жеке сапаттарыбыз ынтызар болушубуз керек. Максатка умтулган, ыңгайлашкан, биринчилик, социалдык жана маданий маалымдуулук. Мына ушул жеке сапаттарга ээ болгон инсан бүгүнкү күндөгү 21-кылымдын инсаны. Ушул көндүмдөрдү ишке ашырууда мамлекеттик билим берүү стандартын талабында мазмун өзгөртүлдү. Мына ошол мазмунду ишке ашырып, биз практикада натыйжалуу сабак бериш үчүн биз заманбап мугалимдин образын түзүү зарылчылыгы турат. Билим берүү системасында кандай өзгөрүүлөр бар? Бүгүнкү күндө жаңы муундагы технология билим берүүдөгү 1-0 билим берүүдөн 4-0 билимге өтү. 4-0 билим берүү бул санарип технология деген сөз. Санарип технология менен бир катар STEM, STREAM, STEAM билим берүү ишке ашып жатат. Биздин илим менен техника өнүгүп жаткандыктан табигый илимдерге басым жасалып жаткандыгы ушул. Чыгармачылык, руханий баалуулук, гуманитардык билимдерди да өнүктүрүү маанисинин келип чыгышы ошол. Мына ошондуктан ушунун бардыгында биз санарип билим компетенттүүлүгү аркылуу биз өсүп өнүгөбүз. Мына ошондуктан педагогдун бүгүнкү күндөгү туруктуу өзгөрүүлөрдө жаңы стандартка багыт алгандагы өзгөрүүгө жөндөмдүү жана даярдык болуш керек болуп жатат. Эми PISA боюнча
PISA боюнча дагы маалыматтан кыскача маалымат берип өтөйүн. Бүгүнкү күндө функционалдык сааттуулук деген термин бар. Функционалдык сааттуулук бул окууга, жашоого, иштөөгө жардам бере турган сааттуулук. Функционалдык сааттуу адам ишмердүүлүктүн түрдүү чөйрөсүндө баарлашууда жана социалдык мамилелерде, турмуштук маселелерди чечүүдө өмүр бою тынымсыз алып турган билимдер менен көндүмдөрдү колдонууга жөндөмдүү адам деген сөз. Алган билимин турмушта колдоно алган адам функционалдуу сааттуу адам болот. Мына ушул функционалдуу сааттуулугун баалай турган баалоо, эл аралык баалоо PISA эл аралык баалоосу деп аталат. Демек, программасы, эл аралык баалоо программасы. Ошол биздин функционалдык сааттуулукта табигый илим сааттуулук, математикалык сааттуулук, финансылык сааттуулук, глобалдык креативдүүлүк, окуу сааттуулугу белгиленген. Дал ушул сааттуулуктарды биз сабагыбызда мугалим өнүктүрүшүбүз керек балдарды. Окутуп жаткан сабагыбызда дал ушул сааттуулуктарга ээ болгон бүтүрүүчүнүн моделин түзгөн бүтүрүүчү келип чыгыш керек. Жана биринчи, экинчи, үчүнчү моделдеги бүтүрүүчүлөрүбүз. Мына ушул сааттуулуктарды өнүктүрүү бүгүнкү күндө талап. Мына ушул талапка жооп бериш үчүн биз эмне кылабыз? Модель бүгүнкү окуу сааттуулугу, математикалык, табигый илим, финансылык сааттуулук, мына глобалдык компетенция, креативдүү ой жүгүртүү деп жатабыз. Жыл сайын ушул сааттуулуктарга киргизилип жатат. Жаңы сааттуулуктарды баалоо темалары киргизилип жатат. Модельдери киргизилип жатат. Бул коомдун өзгөрүшү менен, коомдун талабы менен байланыштуу. PISAдагы баалоо демек окуучулардын жетишкендиктерин, окуу сабаттуулугунан математикалык, табигый илимдердин сабаттуулугу ар бир 3 жылда инновациялык баалоо багыты киргизилип турат. Мына санариптик сабаттуулук, тапшырмаларды өз алдынча аткаруу, глобалдык компетенттүүлүк, креативдүү ой жүгүртүү киргизилди 2022 жылы. Креативдүү ой жүгүртүү эмне үчүн керек бүгүнкү күндө? Биз чыгармачыл, жаратман ой жүгүртүүбүз өнүккөн инсан болсок, коомду өзгөртө алабыз, коомдогу илим менен техниканын өзгөрүүсүнө салым кошкон жаран болобуз. Бүгүнкү заман жаратман инсанга муктаж. Биз бүгүнкү күндө жаратман инсандарды коомго кошушубуз керек. Ошондуктан креативдүүлүк дагы маанилүү болуп жатат. Заманбап билим берүүдө бүгүн биз билим берүү стандарттын ишке ашырууда өмүр бою билим алууга умтулган, компетенцияга негизделген билим берүүнү алып жүргөн, педагогдордун кесиптик үзүкүлтүксүз өнүгүүсүн алып жүргөн педагог болушубуз керек. Ой жүгүртүүнү өнүктүрүүдө эксперимент изилдөө иштерин ишке ашырган, финансылык сабаттуулук көндүмдөрүн ишке ашырган, өзүн таануу жана өнүктүргөн, көйгөйлүү точкадан ийгиликтүү точкага өтө турган деңгээлдеги тапшырмаларды жана сабактын мазмунун түзүшүбүз керек. STEM, стрим билим берүүсү бар бүгүнкү санариптик сабаттуулук. Мына ушул программаларды, технологияларды ишке ашырууда биздин билим деңгээлибиздин көз каранды. Эң негизги кезекте биздин бала менен педагогдун ортосундагы мамиле маанилүү. Бүгүнкү күндө муун теориясындагы Z жана альфа муун деген терминдерибиз бар. Мына ушул альфа муунга карата бүгүнкү педагогдун азыркы иштеп жаткан педагогдун мамилеси маанилүү. Бүгүнкү күндө балдардын эрк, ишеним, өзүнө болгон баа берүү, шыктандыруусу, бала менен баарлашуу, анын мүнөз өзгөчөлүгү, социалдык абалы, жан дүйнөсүнө үңүлүп кароо, сый урмат менен мамиле кылуу, эркин арттыруу, ишенимин арттыруу үчүн мамиле керек, психологиялык мамилелер. Бүгүнкү күндөгү балдар менен педагогдун ортосундагы ажырым бул келишпестик, түшүнбөстүктө, ой жүгүртүүбүздүн артта калгандыгында болуп жатат. Бүгүнкү күндөгү балдарыбыздын ой жүгүртүүсү алда кайда кеткен жаңы муундагы балдарды тарбиялап жаткандыгыбызды биз чындап түшүнүшүбүз зарыл. Заманбап окутуу формаларынын технологиясында бизде инсанга багытталган окутуу, ТРИЗ, жаратмандык маселелерди чыгаруу, активдүү окутуу усулдарын колдонуу, түрдүү интерактивдүү балдарды шыктандыруучу окутуу усулдарын колдонуу, дифференциацияланган окутууну уюштуруу, КРИЛ предмет менен тилди интеграциялоо, балдардын ошол шык жөндөмүн аңдап билип түшүнүп алып, ошол сабакты уюштуруу үчүн Гарднердин теориясынын аныктамасын түшүнүү маанилүү, биздин табиятыбыздагы шык жөндөм.
Stem технологиясы эмне үчүн өнүгүп жаткандыгын өздөштүрүп билүү, көп тилдүү билим берүү деген программасы бар. Бул эмне үчүн керек? Инновациялык технологиялар бар. Кайсы технологиялар киргизилип жатат? Биз аны кантип тажрыйбада өздөштүрө алабыз? Инклюзивдик билим берүү, дизайн ой жүгүртүү, окуп түшүнүү көндүмдөрдү өнүктүрүү, жазуу көндүмдөрдү өнүктүрүү, математикалык көндүмдөрдү өнүктүрүү, баалоонун түрлөрүн калыптандыруучу критериалдык баалоонун электрондук тиркемелери, сабакка баалуу ап деген тиркемелер киргизилип жатат. Бүгүнкү күндө билим берүү мазмунунда эбегейсиз өзгөрүүлөр болуп турган учурда маалыматтын бардыгын тез арада өздөштүрүп алып, заманбап сабактын моделин жараткан, натыйжалуу ишке ашырган педагогдун образын алып чыгышыбыз зарыл. Мамлекеттик билим берүү стандартындагы негизги компетенттүүлүктөрдө мына ушул өзүн таануу жана өнүктүрүү, проблеманы чечүү компетенттүүлүгү өзгөртүлдү. Инсан өзүн таанып, өзүн өнүктүрүп турса, көйгөй чечилет. Мына ушул үзгүлтүксүз өнүгүү баскычындагы жаран болуп чыгышыбыз керек. Педагогдун инновациялык ишмердүүлүгүндө мына мамлекеттик нормативдик укуктук актыларды талабына жооп берген кесиптик стандарттагы педагог болушубуз зарыл. Биз бүгүнкү күндө мамлекеттик билим берүү стандартынын талабына жооп берген сабак өтүп жатабызбы? Жана биз бүгүнкү күндө кесиптик стандарттагы мугалимбизби деген суроо туулат. Инновация бул жаңылануу, жаңылыкты киргизүү деген сөз. Ишке ашыруу, окуучу менен биргелешкен иш-аракет жүргүзүүдө борбордук орунда окуучуну койгон педагогдун иштерман иш-аракети. Окутуунун ыкмаларында биз көрүү, угуу ишмердүүлүгүн аркылуу материалдарды колдонобуз. Окуучулардын чечкиндүү сезимдерин ишке ашырабыз, калыптандырабыз, дискуссия, окуучулардын ой жүгүртүүсүн ачыкка чыгаруу, ролдук жана инновациялык технологияларды ишке ашыруу, маселе чечүүдө жаратмандыкты чечүүчү маселелерди жарата турган сабактарды уюштуруу, инсандык эргүү абалын жаратуу, сабакка кызыгуу менен процесске аралашуу, эргүү абалын жаратуу, жардамчы материалдарды даярдоо, логикалык тесттерди пайдалануу, багытталган угуу ишмердүүлүгүн стимул берүү, маалыматка багытталган. Демек, түшүнүк схемасын жаратуу, рефлексия. Мына ушул окутуу ыкмаларында биз сабактын мазмунун түзүүдө ушуга маанилүү беребиз. Демек, билим берүүдө биз таанымдык тармак, туюмдук тармак, кыймыл же психомотордук тармак деп белгилешет педагогдорубуз. Мына ошол маалымат алууда жеке сүймөнчүлүк чөйрө, кулк мүнөзүн, баланын руханий жан дүйнөсүн ишке ашыруу менен кыймыл аракет, шык жөндөмүн ойготуудагы биз колдонуп турган технологиялар, ыкмалар. Ал баланын жеке шык жөндөмүн эске алуу аркылуу биз ошол технологияны колдонуп балага тапшырма беребиз. Мына ушул аспектиге көңүл бөлөбүз. Метод деген түшүнүгүбүз бар. Биз түрдүү инновациялык методдорду колдонушубуз керек. Ыкма. Бүгүнкү окутуу методикабызды таптакыр өзгөртүү менен жаңы окутуу методикасын киргизүү зарыл. Педагог Кудряшевдин классификациясынан алып караганда, чыгармачылык, эвристикалык, изилдөөчүлүк жана баяндоо, репродуктивдик чыгармачылык методдорду белгилейт. Бүгүнкү күндө биз чыгармачылык, тапшырмалар методу, ушул эвристикалык, изилдөөчүлүк методдорду ишке ашырышыбыз керек. Гарнердин көп кырдуу зыйын теориясы деген түшүнүк бар. Адам табиятынан эмнеге шык жөндөмдүү болсо, биз ошол шык жөндөмүнө басым жасайбыз. Ошондо биз натыйжага ээ болобуз. Белгилүү этнопедагог Акматали Алимбеков айтып кеткен. Кыргыз эли табиятынан акыл жөндөмү, дээр жөндөмү күчтүү. Мына ал адам табиятында эмнеге жөндөмдүү болсо, мына ошону турмушта колдонуп, педагог өзүнүн сабагында колдонсо, эбегейсиз ачылыштар жасалат деп белгиленет. Демек, биз чыгармачыл мугалим, чыгармачыл баланын жүрөгүн ачабыз. Мен инновациянын кыймылдаткыч күчүн чектөөлөр сыяктуу эле үнөмдүүлүк деп эсептейм. Өзүңүздөн баштапкы чечимдериңизди жардам менен гана тар алкактан чыга аласыз деп айтам.
белгилүү рамка чектөөлөрдөн чыгышыбыз керек. Инновациялык менен, креативдүүлүк менен, чыгармачылык менен. Маалыматтык технологияны пайдаланууда санарип лидерлердин катарын талыктоо. Окутуунун жаңы формаларында биз видео сабактар, ачык билим берүү ресурстарын колдонгон, адаптивдүү окутуу методун, алмашкан окутуу методун колдонгон, аралаш окутуу методдорун, салттуу менен компьютердик технологияны колдонгон, окуучулардын компьютердик технологиясын өнүктүргөн, мугалимдик компьютердик технология сабаттуулугу өнүккөн сабактарын түзүү зарыл. Заманбап сабакта анализ жүргүзүү, мен киммин, кандай инсанмын, мен кандай иш аракет жасап жатам, өзүмдү кантип өнүктүрүп, коомго кандай салым кошуп жатам, менин жашоомдо практикада эмне, кандай натыйжага ээ болуп жатам деп сынчыл ой жүгүртүү зарыл. Мына ошондо биз жогорку тартиптеги ой жүгүртүүгө өтөбүз. Биз өзүбүз жана биздин балдарыбыз. Жогорку тартиптеги ой жүгүртүү бүгүнкү күндөгү санарип илим менен технологиянын 21-кылымдагы доордогу инсандын образын жараткан ой жүгүртүү болуп саналат. Жаратман ой жүгүртүүдөгү тапшырмалар, жаратман ой жүгүртүүнү алып чыккан сабакты уюштурушубуз керек. 21-кылымда көндүм дагы бир жолу кайталайын. Универсалдуу көндүмдөр дейбиз, жумшак көндүмдөр дейбиз. Демек биз сынчыл ой жүгүртө билсек, креативдүү болсок, кызматташа билсек, алган билимибизди тартуулап көрсөтүп айтып бере билсек, жашоодо ордубузду табабыз. Жашоого тарбиялоо, көндүмгө негизделген билим берүү деп жатабыз. Мына ушул ар бир сабагыбызда, ар бир этапта, ар бир кыймыл аракетибизде ушул көндүмдөргө ээ болуп чыгыш керек балдарыбыз. 16 көндүм бар 21-кылымдагы, жогоруда да айтып өттүм. Мына ушул 21-кылымдагы көндүмдөрдү эске тутуу менен биз баладагы жан дүйнөсүнө сиңирип, шык жөндөмүн өнүктүрүшүбүз керек. 21-кылымдагы билим берүүдө өтө зор айырмачылык бар 20-кылымдан. Борбордук орунда окуучу турат, биргелешкен көрсөтмө нускама, көндүм маанилүү, процесс маанилүү, практика маанилүү, топтук иш аракет маанилүү, жекече индивидуалдуу иш аракет эмес, топтук, анткени кызматташтык деген талап турат. Глобалдуу коомчулук, глобалдуу ой жүгүртүү жеке эле мектеп же бир эле класс үчүн эмес, калыптандыруучу жана критериалдык баалоо маанилүү. Жашоо, турмуш үчүн билим алабыз. Мектеп үчүн эмес, жашоо, турмуш, өзүбүздүн жашоодо ордубузду таап кетиш үчүн. 21-кылымдын инсаны болуш үчүн, жөндөмдүү инсан болуш үчүн. Кызматташтык атаандаштык эмес азыр, кызматташтык жана текст эмес, веб база, санарип доор, мына ушундай мазмун киргизилген. Сабактын окутуунун мазмунунда смарт максат менен пландаштырып, 5И окутуу моделин колдонуп, балдардын эркин болуусу, өзүнө ишеними, өзүнө баа берүүсү, жоопкерчилиги жогору болууга багыт беребиз. Мына ошол биргелешкен иш аракеттерди жүргүзүү, логикалык ой жүгүртүүсү күчтүү, активдештирүүнүн түрдүү усулдарын пайдаланууда балдар жөндөмдүү болуш керек. Биз ушул активдүү усулдарды, логикалык, чыгармачыл, креативдүүлүк тапшырмаларды иштеп чыгышыбыз зарыл. Активдүү окутуучу усулдарды өздөштүрүү менен биз сабакты жандуу, кызыктуу, натыйжалуу, практикалуу өтүшүбүз керек. Эвристикалык сабактар болушу керек. Калыптандыруучу критериалдык баалоонун түрүн колдонуу, электрондук баалоо форматына өтүү, үй тапшырманын ар түрдүүлүгүнө жараша окуучунун тандоо мүмкүнчүлүгүнө жол берүү. Демек, заманбап сабакты түзүү, демилгелөө керек. 5И окутуу модели бул англис тилинен кыскартылган сөздөр. Кызыктыруу, мугалим сабакка кызыктырат, тартат, бала өзү изилдейт, окуп үйрөнөт, алган маалыматын түшүндүрүп берет, түшүнүгүн кеңейтет, өздөштүрөт, алган билимине баа берет окуучу. Окуучуга карата психологиялык мамиле маанилүү. Бала менен мугалимдин, ата эне менен мугалимдин ортосундагы мамиле маанилүү болуп турган учур. Жагымдуу маанай, баланын жан дүйнөсүндө ачкычты табуу, ишеним берүү, сыймыктануу, дайым жакшы сөздү гана колдонуу балдарга. Анткени альфа муундагы акылдуу муундар. Бүгүнкү күндө педагогикалык технологияларда өзгөрүүлөр болуп жатат. Балдардын ой жүгүртүүсүн, изилдөөчүлүгүн, жаратмандыгын алып чыккан технологияларды колдонуу зарылчылыгы келип
жетти бизге. Долбоордук иштин технологиясы, изилдөө технологиясы, сынчыл ой жүгүртүүнүн технологиясы, кейс технология, маалыматтык коммуникациялык технология, окутууну модельдөө технологиясы деген киргизилди. Мына ушул долбоордук иш, изилдөө технологиясы көйгөйдү чечип учурда көйгөйдү чече турган кейс технологиясы, сынчыл ой жүгүртүлгөн мына ошол санариптик технологияны колдонгон моделин түзгөн технология баланын жаратмандыгын өнүктүрөт, өз алдынчалуулугун өнүктүрөт, сынчыл ой жүгүртүүлүгүн жана креативдүүлүгүн өнүктүрөт. Бүгүнкү күндө мына ушул инновациялык технологияны жандандырып, өздөштүрүп, сабактын мазмунун түп тамырынан өзгөртүшүбүз зарыл. Класстан тышкаркы иш-чараларда ата энелер мектебин, окурмандар клубун түзүүдө, мына финансылык сабаттуулукту өнүктүрө турган иш-чараларды уюштуруу, эксперименталдык аянтча түзүүдө, балдардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүдө, менталдык ой жүгүртүүсүн, чет тилдерди үйрөтүүдө, инсандык өнүгүүгө, оратордук чеберчилик, дизайн ой жүгүртүү, адам жашоосундагы адам менен бири-бирине болгон мамиле деген сыяктуу сабактардын жаңы мазмундарын иштеп чыгышыбыз керек. Класстан тышкаркы сабактар, кружоктор, илимдерди. Мына ушул өзгөрүүлөр маанилүү. Демек, бүгүнкү күндө заманбап сабактын модели окуучу сабактын максатын аныктайт, өткөн сабакта алган билимин жетишкендигине өзү анализ жасайт, жаңы билимди өз алдынча жана биргелешип өздөштүрөт, алган билимин түшүндүрүп берет, катанын үстүндө иштеп чыгат, эксперимент, изилдөө иштерин аткарат, практикада жасап көрөт, маалыматты талдайт, ачылыш жасайт, жаратмандык идеяларды таап чыгат, сынчыл ой жүгүртөт, чыгармачылык иштерди алып барат. Алган билимин ишмердүүлүгүнө, кемчиликтерине баа берет, көйгөйдү чечет, сабактын жыйынтыгын чыгарат, анализ жүргүзөт, үй тапшырманы тандап алат, сунуштайт жана изденет, өнүгүп турат. Ал эми мугалим сабактын планын түзөт, окуучуларга тааныштырат, сабактын максатын окуучулар менен биргеликте аныктайт, сабактын жүрүшүн уюштурат, инновациялык методдорду, технологияларды колдонот, санариптик технологияларды, ресурстарды, булактарды, куралдарды, дидактикалык каражаттарды колдонот. Психологиялык жактан ар бир балага мамиле кылганды, сабакка кызыктырып тартып алганды, шыктырганды билет, окуучуларды демилгелейт, колдойт, коопсуз чөйрөнү түзөт, сабактын жүрүшүн багыттайт, фасилитатор гана катары, байкоо жүргүзөт, окуучунун өз алдынча эркин ишмердүүлүгүн уюштурат. Окуучуга түрдүү деңгээлдеги тапшырмаларды иштеп чыгып, чыгармачылык, креативдүүлүктү, ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү тапшырмаларды берет. Ачык ой жүгүртүп, талдай турган суроолорду берет, ачык суроолорду. Натыйжага жетүүгө, көйгөйдү табууга жана аны чечүүгө, окуучунун өз деңгээлин түшүнүүгө, сынчыл ой жүгүртүүгө, изденүүгө, өнүгүүгө багыт берет. Окуучу өзү жыйынтык чыгарууга шарт түзөт жана түрдүү үй тапшырмаларды окуучуга сунуштайт. Мына ушул образдагы мугалим заманбап мугалим, бүгүнкү күндөгү талапка жооп берген сабакты түзгөн мугалим. Заманбап сабактын модели, структурасы, заманбап окуучу менен мугалимдин образы дал ушундай болуш керек. Бул мазмун бүгүнкү күндөгү мамлекеттик билим берүү стандартынын мазмуну. Чыныгы педагог демек ой жүгүртүүсү өнүккөн, көз карашы өнүккөн, заманбап көз караштагы, балдардын ой жүгүртүүсүнө дал келген көз караштагы, өзгөрүүгө ийкемдүү, өзгөрүп турган, өнүгүп турган, кесибин сүйгөн, руханий баалуулугу күчтүү, билими жогору жана мугалим болуп иштегенди каалаган мугалим чыныгы педагог болуп саналат. Кесибин сүйгөн, баланы сүйгөн, мен мугалиммин, мен педагогмун дегенди каалаган, өзгөрүүнү каалаган, кесиптик өнүгүүнү каалаган, жалпысынан алганда эң негизги педагогдук кесибин чыныгы заманбап ишмердүүлүктү алып барууну каалаган, кесипти сүйгөн мугалим чыныгы педагог. Бардык нерсе биздин ой жүгүртүүбүздөн, көз карашыбыздан болот. Андыктан педагогдор, урматтуу кесиптештер, ой жүгүртүүбүздү өзгөртөлү, көз карашыбызды өзгөртөлүк, бүгүнкү өзгөрүүгө даяр бололук, кесипти сүйөлү жана педагог, чыныгы педагог болууну каалайлы. Урматтуу кесиптештер, көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Өзгөрүүгө даяр бололу, кесиптик өнүгүү баскычында бололу дайым, ийгиликте бололук, бардыгыңыздарга жаратмандык, чыгармачылык, өсүп өнүгүү каалайм жана биздин онлайн сабактарыбызда
катышууга чакырабыз. Өзгөрөлү, жаңы билимдерге ээ бололу, биргеликте жаратмандыкты жараталы, мамлекет үчүн, келечек үчүн кызматыбыз артыла берсин. Бар болуңуздар.